Көпчүлүк кыздардын жүрөк оорусу болгон Жебе тобунун солисти Минур бүгүн бойдокчулук менен коштошуп, үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп жаткан кези. Тойдогу кызыктарды бир гана Супер ТВдан көрө аласыздар. Жебе тобунун солисти Минур Алтынбек уулу менен келинчеги Жазгүл Абылбекова интернеттеги социалдык тармактардын биринде таанышкан. Жазгүл Бишкектеги сулуулук салондорунун биринде визажист болуп эмгектенет. Алгач 2 жылдай дос болуп жүрүп, кийинчерээк достугу сүйүүгө айланганын айтышат эки жаш. 1 жылдай кыз жигит доорун сүргөндөн кийин Минур сүйүктүүсүнүн колун кереметтүү ысык көлдө жүргөндө сураган. Поздравляем! 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 Алгач эле келинчеги аттуу ырынырдап, 2 жашты Кенже Дүйшеева меймандардын алдына жетелеп кирди. Анткени ал Өкүл апа, жолдошу Өкүл атанын милдетин алышкан. Андан соң 2 жаш нике күбөлүгүнө кол коюп, мыйзамдуу түрдө жубайлар аталышты. Ал эми Минурдун апасы келинине ак жоолугун салып, ата-энелер батасын беришти. Минур эң чоң балабыз. Биздин 2 уул, бир кызыбыз бар. Бул 3-чү кызым болуп атат. Менин келиним эмес, менин кызымдай эле көрөм мен бул кыздарды, келиндериме. Менин келиним ырчы болбосо дагы, ошо ырчыларды татынакай кылып, сулуулап сахнага чыгарган жакшы кыз экен, билимдүү, илимдүү, кудагыйларым деле жакшы адамдар экен, өзүбүзгө окшогон. Ушундай жакшы адамдар менен куда сөөгү болуп отурганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Ушу келинибиз жакшы, ыймандуу чыкса деген эле жакшы тилектерибиз. Ушу менин балдарым бактылуу болсо, ыймандуу болсо, бизге мындан артык бакыт жок деп эсептейм. Жаш балапанды өстүрүп, талпынган куш болуп калганда, ушу бирөө башка бирөөгө берип коюш бир аз ичиң оорунуп калат экен, ич чаң ачышып. Өздөрү сүйлөшүп жүргөн, ошо билдик. Ошо макул, кыздын баланын макулдугу менен биз деле макул болдук. Өкүл эне жана Өкүл атанын милдети баш кошкон түгөлөрдүн ынтымакта жашап, биргеликте түтүн булатышына көмөктөшүү эмеспи? Дал ушундай жоопкерчиликти алган Кенже Дүйшеева жана жолдошу Талгат мырза ушуну менен 5-чи өкүл балалуу болдук дейт. Мы рады, что в очередной раз стали крестными родителями, поэтому желаем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, уважения, всех благ в жизни, которые в жизни есть они. Бизге абдан мындай кызык болду десем болот, анткени буга чейин менден кичине сүрдөндүү болуш керек деп ойлойм. Мага СМС жөнөттүр, Жезе менен биз сүйлөшүп, анан кийин Өкүл эне Өкүл атаны сиздерди тандадык эле деп, анан мен сизге айткандан уялып атам деп Минур мага СМС жөнөттүр. Анан мен аябай мындай күлдүм, бир жагынан мындай кубанганымдан күлдүм десем болот. Жебе тобунан Самат Жетигенов жана Кумар Сагын уулу уюштуруу иштерин мойнуна алып чуркап жүрүштү. Ал эми 4-чү солисти Медер Сагын уулу чет өлкөдө болгондуктан тойго келе албай калган. Топто экиле бойдок калды, менин байкем жана мен. Эми бунун плюстары бар. Неге дегенде экөө үйлөндү, бүт фанаткалар биздики да. Келди 2 жашты куттуктап коелу. Кол чап. Досым. Куттуктайбыз. Абдан жогорку деңгээлде өтүп атат той. Аябай мындай азыркы учурда кызуу учуру. Силерге чоң рахмат. Биринчиден бар болула, ден соолук болула, силерге да жуксун. Ушундай тойлор кут болсун силерге дагы. Досубузга Кудайым буйруса агасынан кийин жугат. Мына. Жок, нишас. Медерден кийин жугат. Медерден кийин жугат. Аяшкабызды кол чап. Жылдыздарды аралап жүрүп, бул Жазгүл жылдызды кайдан таптыңыз? Жазгүлмө мындан 3 жыл мурда таанышып калганбыз Инстаграмдан. Ошол Инстаграмдан тапкам Жазгүл деген жылдызды. Жазгүлдүн биринчиден токтоолугу жагат, ыймандуулугу жагат, өзүн каякта кандай алып жүргөндүгү жагат, анан баягындай бейчеки баспаганы жагат. Кыргыздын кыздары эзилтеден нур жүздүү келип, ыймандуу, тартынчаак болот эмеспи? Бул сапаттар Жазгүлдө да байкалып турду. Биринчиден толкундандым, аябай, анан асырып деле толкундандым.
Тойдун биринчи бөлүгүндө жаш жубайлардын бир туугандары, жакын саналаш достору каалоо тилектерин айтышса, экинчи бөлүгү жалаң гана оюн зоок ыр бийлер менен коштолду. Айрыкча топтун башка мүчөлөрүнүн кубанычында чек жок. Муну алардын толкундануусунан улам сезсе болот. Мен окуучулук убакта канчалык кыйынчылыктарды өткөзүп, ачка калган күндөрүм, жада калса маршруткага жогору аскалтым калбай калган күндөрү дагы ушул бала өзү иштеп акча таппаса дагы аяшыктан менен аяшпандын акчаларынан мен үчүн катып барып келген жогору аскалтымду досум мен бийлейм да досум үчүн. Айналайын алтындарым, тиштери жаркылдаган. Ким менен сонун сөз жок силерге. Өмүрүңөрдүн аягына чейин жүзгө чыккыла, бактылуу болгула, талайыр болгула. Бүгүнкү каалоо тилектердин баардыгы кабыл болуп, орундалсын. Баатыр эне болсун менин жаз күнүм, Кылай бошко бир очак болуп. Ал эми шоу бизнес өкүлдөрүнөн Гүлнара Кахарова, Айя Садырова жана 60ка толуу Курал Чокоевтер баштаган чыгармачыл адамдар келишти. Алар каалоо тилек гана айтпастан ырдап, бийлеп, шаңдуу жүрүштү. Минурдун эң биринчи клибин тартканбыз, Жебето болчу. Жазгүлдү ошо Минур аркылуу тааныгам. Өтө аябай кубанычтуу болуп атабыз, ушунчалык той сонун болуп атат. Даңгыр жолуңар жакшы бир жөрөлгө менен башталды. Минур менен көп жылдан бери достошкон кандоосум болуп калат. Эмне баягы эле баналий нерсенин бардыгы эң ден соолукка пайдалуу, бактылуулукка пайдалуу нерселер. Жашоодо эки жакшы кошулуш бул чамда экен. Жаз күнүбүз мени кайныме бир этек бала төрөп берсин. Мен ошону каалайм. Ар дайым кармашкан колдор үзүлбөсүн, эки дүйнөдө бактылуу болушсун. Бактылуу болуңуздар. Той аяктап калганда тынчтык өкүм сүрүп, жарыктар өчүп калды. Көрсө эки жаш салтка айланган жеңил бийин баштап жаткан экен. Жердин баарын ак булуттар каптап, ортосунда сүйүшкөн ак куулар чимирле бийлеп, зал романтикалуу атмосферага бөлөндү. Бул той эмоцияларга өтө бай болду. Жубайлар жашообуз таттуу мүнөттөргө толо болсун деп торт кесип, бири-бирине ооз тийгизишти. Жакшы тилек жарым ырыс демекчи. Биз дагы жаш жубайларга бактылуу өмүр каалайбыз.